Кыргызстан үчүн өзгөчө стратегиялык мааниге ээ болгон ата мекендик энергетика тармагынын флагманы болгон Токтогул ГЭСти реконструкциялоо жумуштары кызуу жүрүп жатат. Долбоордун алкагында ушул тапта номер 1 агрегатты жаңылоо иштери уланууда. Буга чейин демонтаждоо иштери соңуна чыгып, азыркы күндө жаңы гидроагрегаттарды монтаждоо жумуштары жүрүүдө. Тынып албай иштеген жумушчулар буга чейин эскилиги жеткен гидроагрегаттын жабдууларын толугу менен чечип, ордуна жаңы жабдууларды чогултуу иштерин аткарышууда. Азыркы учурда 4 бөлүгүн бүтүп, аппустовкага даярдоо иштеп жатат. Аппустовка бүткөндөн кийин 5 бөлүгүн монтаждоо иштер башталат. 5 бөлүгүн бүткөндөн кийин ортодо полностью монтаждоо иштер болот. Полистал болот. Ала полностью аяктагандан кийин буну биринчи агрегаттын ордуна барып коюшат. Ошону менен катар эле жардамчы турбаларды монтаждоо, суу менен өтүүчү турбиналарды жаңыртуу сындуу жумуштар да колго алынган. Реконструкциялоо жумуштары менен катар күз-кыш мезгилине даярдык графиктин негизинде жүргүзүлүп, генераторлорду түздөөдөн өткөрүү, кабелдик линияларды оңдоо жумуштары да тең алып барылууда. Бүгүнкү күндө бизде биринчи генератор реконструкция иши жүрүп жатса, экинчи генератор боюнча бизде азыркы техникалык тейлөөдөн өтүп жатат. Үчүнчү генераторубузду жазгы текущий ремонтун толук бүттүк. 4-чү генераторду техникалык тейлөөдөн өткөрдүк. Ошону менен катар бизде азыр бул станция боюнча ачык абадагы бөлүштүрүү түзүлүш 500дө, бизде бүгүнкү күндө линия 509да ремонт жүрүп жатат. Муну бүткөргөндөн кийин линия 554 ремонтун чыгарабыз, жазгы ремонтту. Азыркы тапта күз-кыш мезгилине даярдык абдан жакшы, кызуу жүрүп жатат. Бул модернизациялоо жумуштары ГЭСтин ишмердүүлүгүн жана коопсуздугун жогорулатуу, калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоого багытталган. Ошол эле учурда ГЭСти кубаттуулугу, аны менен катар электр энергиясын иштеп чыгаруунун көлөмүн жогорулатат, эксплуатациялоо жана оңдоо чыгымдарын кыскартат. Токтогул ГЭСинде бүгүнкү күндө реконструкциялык жумуштар жүрүп жатат. Бул боюнча 3 айда өзүнүн планында жасалган жумуштар бүт жасалып жатат. Ошол менен бирге күз-кыш, келерки күз-кыш мезгилине даярдыктар кызуу жүрүп жатат. Пландык ремонттор, капиталдык ремонттор бүт өз нугунда жүрүп жатат. Жалпысын айтканда, бул реконструкция иштери боюнча ноябрь айында аягына чыгыш керек. Ошону менен бирге 60 мегаватт кошумча кубаттуулук кошулуп, ГЭСибиз 2 агрегат мурда болгон, ошону экөөнү кошкондо 180 мегаватт кошулуп калат. Учурда Токтогул ГЭСте кубаттуулук 1320 мегаватты түзөт. ГЭС түптөлгөн 45 жыл аралыгында биринчи ирет реконструкциялоо иштери 2021 жылы 300 мегаватт кубаттуулуктагы номер 4 гидроагрегатты реконструкцияланып, жыйынтыгында кубаттуулук 60 мегаваттка көбөйгөн. Ал эми 2023 жылы номер 2 гидроагрегатты модернизациялоодон өткөргөндөн кийин кубаттуулук дагы жогорулаган. Бул жылы пландалган номер 1 агрегат оңдоодон өтсө, жалпы Токтогул ГЭСте 1380 кубаттуулук болот. Ал эми реконструкциялоо жана модернизациялоо иштери толук 2025 жылы аяктоосу пландалып жатат. Белгилей кетсек, Токтогул ГЭСи бүтүн Борбор Азия боюнча ири гидроэлектростанция жана суу сактагычтардын бири болуп эсептелет. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Кара Көл шаары.